بسم الله الرحمن الرحيم. Ислам онлайн аудио сабактар жинага. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Анас ибн Малик радиаллаху анху атасынын агасы жөнүндө сөз кылып мындай деп айтат. Менин атамдын Анас ибн Надр деген агасы бар эле. Менин атымды атамдын ошол агасынын атынан коюшкан. Атамдын ал агасы Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям менен Бадр согушуна бара албай калган. Ал ошол согушка бара албай калганынан Аллахтын элчисинин мушриктерге каршы биринчи казаты болуп жатса, мен ага бара албай калдым. Мен Аллахтын элчиси менен бирге боло албай калдым деп аябай өкүнгөн эле. Бара албай калган ага абдан оор келип, Аллах менен касам ичип айтам. Эгерде Аллах мага пайгамбардын кийинки казатына чейин өмүр берсе, мен эмне кылар экенимди ошондо көрсөтөм деп айткан. Албетте, ал улуу сахаба андан башка нерсени айтуусу мүмкүн эмес болчу. Ошентип, бир жылдан кийин мусулмандар Курайш урусунун мушриктери менен кайра согушканда, атамдын агасы дагы ошол согушта мусулмандардын катарында согушкан. Ал Ухуд согушунун башында мусулмандар мушриктерге үстөмдүк кылып, жеңишке жетейин деп калышканда, мусулмандардын жаачылары Аллахтын элчисинин буйругун унутуп, өздөрүнүн ордун таштап, согуш майданына олжо чогулткан түшүп кетишет. Жаачылардын ошол катасын күтүп турган мушриктердин атчан жоокерлери мусулмандардын аркасынан чыгышып, мусулмандарды мушриктер эки тарабынан өлтүрүп башташат. Анас ибн Малик радиаллаху анху айтат. Ошондо атамдын агасы Анас ибн Надр ачуусу келип, "О Аллахым, мен сенден мусулмандардын кетирген ушул катачылыгына кечирим сурайм. Жана мушриктер мусулмандарды ушунчалык ырайымсыз кырып жатканына мен эч кандай тиешем жок" деп айтып, алдыңкы катарларга чыгып, согушканга шашылып жөнөйт. Ошондон алдынан Саат ибн Муаз тосуп чыгып, "Эй Абу Амр, каяка жөнөдүң шашылып" деп сурайт. Ал болсо, "О Саат ибн Муаз, бейишти көздөй, Раббим менен касам ичип айтам, мен Ухуд тоосу жактан бейиштин жытын сезип жатам" деп жооп берди да, алдыга чыгып согушуп жүрүп, ошол салгылашууда Аллах жолунда шейит болду. Анас ибн Малик радиаллаху анху айтат. Согуш майданынан атамдын агасынын денесин алып келишкенде, анын нересинде 80ден ашык кылычтан жана найзадан алынган жаракаттар бар болчу. Ошол себептен аны эч ким тааныбай койгон. Бир гана эжем Рубай бинт Надр аны колдорунун манжаларынан гана тааныган. Ошондо Аллах Таала төмөнкү аятты түшүрөт. Минал муъминина риджалун садaqu ма ахадуллаха алейх. Иман келтиргендердин арасында эркектер бар. Алар Аллахка берген өз убадаларына чынчыл экенин көргөзүштү. Фаминхум ман қада нахбаху ва минхум ман янтазир. Алардын кээ бирлери убадасын аткарып шейит болуп кетишти. Ал эми кээ бирөөлөрү күтүп жүрүшөт. Ва ма баддалу табдила. Алар Аллахка берген убадаларын бузушкан жок. Анас ибн Надр радиаллаху анху улуу сахаба Аллахка чын ыкласынан берген өз убадасын аткарды. Ал өз убадасын аткара ала турган эркектерден экенин көрсөттү. Жада калса, өз убадасын аткаруу үчүн баарынан кымбат өмүрүн да аябастан курман кылды. Анын бардыгы эмне үчүн? Албетте, анын бардыгы жараткан Аллахтын ыраазылыгына жетип, акыретте Аллахтын эң чоң сыйлыгына жетиш үчүн. Ал эми анын бул дүйнөдөгү сыйлыгы Аллах Таала анын Куран аяттарында ошол күндөн баштап кыямат күнүнө чейинки бардык мусулмандарга үлгү жана өрнөк кылып койгону ал үчүн эң чоң сыйлык болсо керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мына ушундай жанынын бардыгынча ислам динине кызмат кылган сахабалары ислам динин дүйнө жүзүнө жеткизишкен. Алар бизге ар бир иш аракеттеринде үлгү жана өрнөк болушкан. Бүгүнкү күндөгү ислам үммөтүнүн бардыгы биригип, ошол сахабалардын бирөөсүндө ислам дини үчүн күйүшсө, анда мусулмандар бүгүнкү күнү мындай кордукту көрүшпөйт эле. التصوير قد فاق المرايا به الإعجاز نكس كل راية وقصة آية ليست رواية بل المصباح في درب الهداية